Мыйзам болуш үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын тарабынан каралышы керек. Кыргызстанга тигил же бул мыйзам керекпи, жокпу, биринчи кезекте алар чечет. Кандай гана мыйзам долбоору болбосун, Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында добуш берүү үчүн 3 баскычынан өтүшү керек. Аларды 3 окууда деп аташат. Алардын ортосунда тыныгуу кеминде 10 күн болушу керек. Бул аралыкта мыйзам долбоорлору жеткириштелип чыгат, каталар оңдолот. Чечим кабыл алган адамдар өз идеяларын сунуштайт. Бирок депутаттар бир эле күнү бир нече окууда кайсы бир мыйзам долбооруна бир жолу добуш берген тууралуу кабарды бир эмес, бир нече жолу окусаңыз керек. Бул негизинен канчалык деңгээлге туура жана мыйзамдуу. Келгиле аны териштирип тактайлы. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык мыйзам долбоору 9 учурда 3 окууда бир убакта кабыл алынышы мүмкүн. Мисалы, мыйзамдын конституцияга ылайык келиши керек болгондо же мыйзамдын орусча жана кыргызча варианттарындагы айырманы оңдоо зарыл болгондо. Бирок бул жерде кичинекей бирок бар. Мыйзам долбоору башка нерселер менен катар социалдык, экономикалык абалды турукташтырууга багытталган болсо, 3 окууда кабыл алынышы мүмкүн. Мындай формулировка бул жобонун чектерин эч кандай түрдө аныктабайт. Бул ченемди ар кандай түшүнсө болот. Бул албетте көйгөй. Чындыгында социалдык, экономикалык абалды турукташтыруу үчүн же ал жеткис күчтүн жагдайлары менен күрөшүү үчүн кандай гана мыйзам болбосун кабыл алынышы мүмкүн. Албетте, айрым жагдайларда тез арада мыйзам калуу зарыл. Бирок мыйзам долбоорун шашылып кароодо терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мисалы, мыйзам туура иштелип чыкпаса, жылдар өткөндөн кийин мүчүлүштүктөр табылышы мүмкүн. Бул Кыргызстандын 2021 жылы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси. Ошентсе да бул кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 6 мыйзам бар. Бул 2 жылдын ичинде гана. Ал эми бул 2021 жылы кабыл алынган укук бузуулар жөнүндө кодексичи. Анда жарандык кодекс жөнүндө эмне айтууга болот? Көбүнчө көптөгөн түзөтүүлөрдүн пайда болушу дегенде мыйзамдын өзү шашылыш түрдө кабыл алынгандыгына байланыштуу. Натыйжада эбегейсиз, сандагы редакциялоо болгон чексиз түзөтүүлөр. Албетте, мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн келип чыгуу себептери да табигый болушу мүмкүн. Мисалы, кырдаал өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн кандайдыр бир жүйөлүү себептер пайда болуу. Ошентсе да, Жогорку Кеңеш мыйзамдарды кабыл алуунун тартибин сактоо милдеттүү. Ал эми бул тартипти аткаруу үчүн мыйзамдарды кабыл алуу эрежелери так, айкын жана ачекей эмес мааниде болушу керек. Мындай ушундай түшүнүксүз ченемдерден улам ар бир жарандын укуктарына жана эркиндигине таасир этүүчү мыйзамдарды кабыл алуу жол-жобосу бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу кандай ойдосуз? Кыргызстандын мыйзамдарындагы бул мүчүлүштүк канчалык олуттуу? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Бизде болгон ушул. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат.